Саламатсыздарбы? Биз эл менен берүүсү кайрадан сиздер менен. Менин аты-жөнүм Ыдырыс Исаков, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы болом. Бүгүн бизге ушул Оштогу мына калкты тейлөө борбору деп коет. Элдин тилинде Оштогу паспорт столу. Ушул паспорт столдо кезек күтүү абдан көп болуп атат. Бир күн кечке отуруп дагы кезек күтүү жетпей атат деп бир нече телефон чалуулар болгон. Ошон үчүн бул жака келдик. Азыр сурап көрөлү, ушул кандай тейленип атат, мындай кезек күтүүнүн себеби эмнеде? Жүрүңүздөр. Ойбой. Эжеке, жакшысыздарбы? Канча убакыттан бери күтүп атасыздар? Кимди? Азыр могу Келе кирдик азыр. Келе эле кирдиңиздер, кезек жок, а? Эжеке, сиздер канча убакыттан бери күтүп турасыздар? Эртелептен бери. Эртеден бери турасыздар. Эмне кылайын деп келдиңиздер эле? Паспорт алмаштырыпмын да. Шунга турупман. Эмне дейишип атат? Бeni anaqam qolib ketgan ekan. Shunga uyga borib keldim da. Nima edi? Kubol emas. Anaqa zakis qog'ozim qolib ketgan ekan. Shunga uyga borib olib keldim. Endi mana chiqsa kerak endi bilmayman. Kutib o'tirasiz? Kutaman. Kutish kerak ekan bu yerda. Kutish kerak ekan. Kutishdan boshqa narsa yo'q ekan. Ana neje bizga bir dagы bir qiziq narsa. Nima? Daratxonasi bor ekan bularning. Bilmadim, hali unaqa ishim ham tushmadi. Tushilakmi? Tushmadi. Ular qanday sanar? Qancha vaqtdan beri kutib otasan? Men tortmayman. Qancha vaqt bo'ldi turganingizga? Ko'p bo'ldi. Qancha bo'ldi? 1 soatda bo'lib qoldi. 1 soatda bo'lib qoldi. Bir очередьте 1 soatda qoldi. 1 soatdan beri hali kelelek. Qachon ekan ochirdi? Yo'q, hozir o nimada turadi hozir monitorda. Qanchachi? O'shunda hozir 9-chi deb o'tadi, 193-chi deb. Yo'q, mana OP, PV deb turadi. Men OP-dan 300 ga yaqinman da men. Sen qanchachisan o'shunda? Men 300 ga yaqinman. Hozir 268 da turadi hozir OP-da. Очередь. Жақсыларбы? Қандайсыздар? Ежеке, сіз қошына болып сөйлеңіз бізге. Болды, естедім. Ежеке, қанша болып тұрғаныңызға бұл? Мен саат 11-де келген. 11-ден бері тұрам. 11-ден бері отырасыз? Не үшін мұндай кезек күту? Адам көп екен. Үйде бала чақа қанды? Бала чақа отырышады. Қамыршы? Чай ile атасы өзі. Шарадан шығып кетсе керек өзі? Шығып кетті. Ежеке, жақсыларбы? Сіздер қанша уақыттан бері тұрасыздар? Men ertemenenden turib. Кезек келелек? Кезек алмашта алдым, ошо турам. Не алайын деп келдіңіздер? Паспорт алмаштырайын деген. Бұлар не дейші отады? Сұрап көрдіңіз бе? Не үшін мұндай деді? Очередіңерге қарап кіресіңер деді, отырам ертемен. Бүгін жеткідей емес пе? Билбейм, жетеу жетпей. Билбейм, жетеу. Көзіңіз жетті азыр? Көзім деле жетпейді. Көзім жетпейді, жетішіне. Ертеңге қалауыз білмейм. Біз аз сұрап көрелікші, шол емелерден. Жетекшілігі бұл жақта болуш керек. Жақсы бі? Саламатсыз бі? Мен аты-жөнүм Ыдырыс, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы болом. Азыр бизге бир нече киши телефон чалды да. Кезек күтүү бир күндө да жетпей атат депчи. Сиз жетекчиси окшойсуз. Аты-жөнүңүз? Алмаз Кочонов, Калк телефон директор. Бияка бассаң? Азыр мына электрондук очередь. Бизге мына бир жыл боло элек, өткөн жыл жаздан бери иштеп атат. Азыр мына 268 адам өтүп атат. Немеден азыр бассаң? Азыр бияка азыр мына 142 адам немеде ожидание ушу талон алынган, немеде отурат. Буларды немеге чейин саат 6-га чейин немелер өтөт. Бар өтөт, Бул мисалы мен бир 5-6 күн мурун келгенде эле мынчалык очередти байкабадым эле да кезекчи. Азыр баягы ажылык каттоо башталбады, 8-январдан баштап. Азыр мына бир күнүгө биз 500 адам бизге паспортко тапшырып атат. Бу жерде Оштун тургандары немеде эсептесек бир 30% эле. Калгандары мына Ош облусунун райондорунан келет. Аймактардан келет. Ошолорду бизге мындай нагрузкага өзү мындай не рассчитан да. Эмне үчүн сиздерге келет? Мисалы аймактарда дагы ошо сиздерге окшогон калкты тейлөө борборлор бар, мисалы райондордун борборлорунда бар, шаарлардын борборунда бар. Мисалы Кызылкая, Ноокат, Өзгөн, Кара Суу бар да, паспорт столдор бар. Ооба. Өзгөндө калк тейлөө борбору бар. Эми мен айта албайм эмнеси. Демек азыр биз ошол каякта келгенин да сурап көрүшүбүз керек экен, да? Ооба, бир өткөргөн жарандардан бир тактап койгула. Каяктан келдиңиз, немеден бир
көбү бир 60%-тың уже бир Ош областынан эмен тургандар болот да. Канча азыр адам тейлеп атат? Азыр мына жакта азыр операторлоруңуздар турат, бирок алдылар бош. Азыр чакырат, азыр бирден чакырып неметен. Азыр мисалы 1 2 3 азыр 4-өө бош турат да, мисалы турабы? 4-өө 5-өө турат. Азыр бияк азыр 190 жок. Мына 268-чи чакырыптыр. Азыр бул кирелек да биякачы. Жок, ал жакта бекер отурушат да кыздарчы. Жок, азыр номерди басты. Азыр номерди басты, бияктан чакырат. Анан сиздерде бир жаңы программа орнотулуп аткан. Ал программаңыздар жанагы сбой берип жакшы иштебей атат деп, жанагы ГРС эме боюнча, жанагы РЭОдо. Анан аны менен байланышы барбы? Жок, ол бөлөк да. ЗАГСтын программасы бөлөк, немелер. Бирок баары бирип келип бир программага мындай байланат, туурабы? Бул бир кандай мындай Бир серверге байланат. жалпак тилде айтсак казаны бир да. Казаны бир баягы жарандар пини. Баягы ЕГРН дейт, единый государственный реестр населения дейт. Ошону бир. Бирок программа бөлөк иштейт да. Мисалы үчүн РЭОнуку иштей калса, бияк иштей берет. Бири-биринин немесин. Азыр мына кыздардын өзүнөн сурап көрбөйлүбү? Азыр мисалы сиз менен сүйлөшүп турганга чейин эле бир 2 мүнөттөй убакыт кетти да. Бирок азыр мына кыз мисалы жакшысыздарбы? Бул кыздар азыр жөн эле отурасыздар да, мисалы алдыңыздар бош. Эмне үчүн азыр мисалы чакырган жоксуздар? Жок, биз чакырып атабыз. Азыркы саатка чейин 266 адам приемго өттү, бирок азыр мындай убактылуу сбой бердиби система, адам кире элек. 1 минута боло элек даже. Биз кирип атабыз, баардык операторлор мындай минут убактылуу сбой болуп атат. Система чакыруу боюнча. А так программа иштеп атат. Катар очередь. Сиздерге эмне үчүн келбей атат эжеке? Загрузка болот, иштебей жатат очередь. Ушинтип сиздер ушинтип загрузка деп отура бересиздер, наркылар күтүп отура береби? Ич сасып кетти. Азыр если эмне кылса, вообще эле очередь болуп кетет да, бизечи. Азыр эле вот где-то 1-2 мүнөт болду да иштебегенине. Азыр иштеп калат азыр. Наркы жакта ичи мисалы сасып кетиптир да, туурабы? Азыр бул Наркы залга чыгып көрдүңүздөрбү сиздер? ооба. Азыр 1 мүнөт эле болду. Азыр эметет, киришет. Мына чакырып турабыз. Мисалы сиздер чыксаңыздар, биз күтүп туралы канча убакыттын ичинде? Ошо канча убакытта келет экен мисалы? Көрөлү. Сиздер мисалы бир күндө канча, мисалы бир эле сиз бир күндө канча адам тейлеп атасыз? 70-80 болду окшойт, э? 70-80 би? Анан маанайыңыз жакшы го, 70-80 адам тейлегенде эмес. 70-80 адам тейлегенде адатта жыгылып калыш. Биз жыгылып калбайбыз, биз үйрөнүп калганбыз. Өнүп калганбыз. Кана азыр мисалы Келиңиздер, эже. сиздики да бош отурат азыр? Жок, ошол эмне үчүн ушундай болот? Мисалы сиздерде интернет менен эмне үчүн ушундай болот? Азыр иштейт буюрса. Канча убакыттан бери ушинтип турат? 5 мүнөт болду. 5 мүнөт болду. Рахмат. Азыр мына кыздарда мисалы кээ биринде интернет мисалы болбой атат дейт да. Бой болот, азыр көрөт. Интернет эмне үчүн ушундай болот? Мисалы сиздерге сапатсыз интернет келеби же кандай? Сөз интернет эмес, баягы полный мына программалар серверлерди неменде Бишкекте жайгашкан да. Анан пока белгисиз неме менен причина менен азыр кичине сбой болду. Иштебедиби очередь. Ошондо бир күндө канча адам тейлеп атасыздар? Бизге күнүгө 500 адам только паспортко тапшырып атат. 500 адам. Алгандарчы? Жок, ошодон тышкары баягындай учет боюнча келишет. Анан баягы чет өлкөдөн келген жарандар келет каттоого. Дагы баягы гражданство боюнча келишет. Ошо бетте биз өткөндө статистиканы, электрондуу очередь статистиканы көтөрсөк, 1400-1,5 адам келет да күнүгөчү. Күнүнө. Анан мына наркы залга чыгып көрүп атасыздар өзүңүз, туурабы? Ичи сасып кетиптир. Анан бул вентиляция аякта эле жок окшойт бул жакта, э? Вентиляция зданияның вентиляция бар, вентиляционный решетка. Бирок мындай адам санына бул немеси. Агай, мына жакта 2 кызматкер отурат экен азыр. Анан ушул 2 кызматкер жөнүндө азыр өзүңүздөрдүн эле ушу жамааттын арасында сөз болуп атат. Экөөнүн бирөөсү мыйзамсыз отурат. Мыйзамсыз? Мен ооба. Мисалы бирөөсүндө ушул жерге отурганга толук укугу бар, экинчисинде жок деп атат.
экинчиси такыр мындай мыйзамсыз деп атат да. Ошонун мыйзамдуу экенин кантип түшүндүрүп берели аларга? Ар бир сотрудникка биринчиден доступ бар. Баягы электрондук цифровой подпись дейт. Баягы флешка сыяктуу. Бул именно приказ боюнча иштеген сотрудникке берилет. Мээде жөн эле мына чөчүң адам ушунун несин иштей албайт да. Бул именно баягы мисалы үчүн фамилия аты жөнүнүн немесин катталат. Бишкекте баягы муну неме менен иштей берет. Эгерде мындай сырттан адам биринчиден иштей албайт, доступу жок. Жо бизге дагы ошону айтып атат. Доступ жок. Бул жерде жанагы элдин жанагы паспорттары сакталган жер деп атат. Анан ага ошол атайын инструктаждан өткөн, жоопкерчиликти мойнуна алган гана кызматкер отуруш керек. Приказ буйругу бар. Ооба. А булар анан жасалма очередти жанагы кезек күтүүнү жаратып, экөө отурганга карабайт. Анан ортодо эле акча эме кылган бир механизм иштеп атат депчи. Бирде азыр Азыр мен келип атам, бул жерде жана отурган мисалы 30дай адам отурган. Азыр жок мисалы. Кандайча эме болду билбейм. Азыр мунулардын штаттагы кызматкер экенин кантип далилдесе болот? Онун приказды көтөрсө болот. Булардын немеси бар. Азыр Приказында экөө тең ушул жерде отуруш керек деп чыккан. Ооба. Анда өзүңүздүн эле сотрудниктериңиз эмнени айтат анда? Не деп? Булардын бирөөсү мыйзамсыз отурат деп. Жок, мындай бул туура эмес маалымат. Туура эмес маалымат, э? Эжеке жаксыздарбы? Эжеке кечиресиздер. Мына сиздердин бирөөңүздөрдү мыйзамсыз отурат дейт. Бул кандай? Бизде мыйзамсыз турган жок. Ким айтты? Өзүңүздөрдүн кесиптештериңиздер айтат. Бул жерде эки адам кыла турган жумуштун өзү жок. Анан эки адамга негизи эле мындай инструкция боюнча кереги жок дешип атат да. Бир адам өтүрбөй бер. Биометрический паспорт, ар бир паспортты берип атканда жарандар өздөрүнүн немесин паролун терет, айтат да. Мен мисалы үчүн тууган жылым же баягы эми жаккан цифраларды айтат. Бул через компьютер өтүш керек да. Азыр могу жерде өзү негизи паспорттор канча убакыт сакталыш керек? Келген паспорттарбы? Ооба. Келген паспорттор 6 ай мөөнөттө сакталат. 6 ай. Анан бул 6 айбы, 1 айбы? 6 ай. 6 ай. 6 айдан кийин эмне болот? 6 айдан кийин бул тизмелерди түзүлүп, булар бул жерде адресный справочный бюро бар. Неменен УВДнын жан башына ошол жерге берилет. Анан мисалы үчүн жарандар келгенде баягы эми сыртка чыгып кетти, же ооруп калды, 6 айдан келет, ошол жерде калат да. Азыр мына жерде 6 айдан өтүп кеткен бир да паспорт жокпу ошондо азыр? Жок, булар постоянно немени тазалайт, немелерди. Азыр көрсөк болобу ошону? Мисалы көргөзө аласыздарбы? Бир дагы паспорт мисалы 6 айдан өткөн эмес деп. Азыр мисалы текшерип Азыр ар бир конверттин ачыкка тура келет да. Эми кечиресиз го, соткага сообщение келет экен. Келгенде ошол соткада сообщение келер, мен сразу алып кетип атабыз. Өткөн айды картаны алдым, азыр загран паспортту алып кетип атам. Ооба, мен дагы ошентип алганмын, бирок азыр булардын өздөрүнөн ошондой жанагы маалыматтарды өздөрү чыгарып атышат. Ошон үчүн тактап коелу гана деген. Андан сырткары бул жерде ошол инструктаж сакталбай атат деген маалыматты сиздер өзүңүздөр берип атасыздар. Мурда аябай Азыр мисалы балким мага уруксат жоктур. Өзүңүз балким карап көрөсүзбү? 6 айдан өткөн эмелер ушул жерде срок өтүп кеткендер жатат деп атат да. Биз 1 айга тапшырдык, ошонусун. Жок, түшүнүп атам. Монтип документ тапшырганга канча убакыт кетирдиңиз? Ой, бир жумага деле жеткен жок. Тез эле тапшырылып артып, ооба. Сен адамдын өзүнөн да, ар бир адам өзү шалакылык мамиле кылса, кайдыгер кылса, жүрө берсе убактысына. Аны тез алып кел дегенде алып келип эле топтоп документти топтоп алып келдик. Регистрация кылып уже жөнөтүп коюшту. Азыр мына загранын алып туруп, мына эмесин алып кетип атам. Ошондо сиз бир апта жүрдүңүз, документ тапшырыш үчүн? Жок, өзү ар ким адам өзү бир жума. Даже келер менен эле документти сразу алып келип тапшырып эле кетет уже. Убакыт кармалбайт. Канча убакыт мына тургандар эмне кылып отурат, ойноп отургандар? Түшкө чейин. Жок, бул тургандар эми себебине кезегинде баягы учету ар кандай болуп калат, ошонун негизинде көп кармалышы мүмкүн. Атак бериле турганды мен негизде мурдагыдан караганда аябай жылыш жакшы деп өзгөрүүнү билем. Мурда аябай өчкөрт көп болуп, кыйынчылык жаратчу да. Закис Канада дагы райзакистерде ай жерине барсак да, ал бул паспортто да өчкөрт. Мен Кыргызстандын гражданимен Ошто турам, место жительства, ооба. Билем. Болуптур, рахмат сиздерге деле. Бул жерде кыйла жылыш жакшы, мен жетекчилерге деле ыраазычылык билдирем. Бул паспорт жетекчилер порядок бар жөө жакшы.
сотрудниктери жылуу маанайда кабыл алып атышат бизди. Агай, мына жакта сиздин өзүңүздүн аты жөнүңүз кандай эле? Мен главный специалист Малаев Кимсанбаевич. Менин аты жөнүм Ыдырыс. Фамилиям Исаков, азаттыктын оштого каршы боломун. Анан агай, бизге сиздердин өзүңүздөрдүн сотрудниктериңиздерден маалымат түшүп атат да. Алар айтып атат. Мынау жерде отурган кызматкерлериңиздер ашыкча деп атат. Бирөөсү мыйзамсыз иштеп атат деп атат. Андан сырткары мынау жерде турган паспорттар инструктаж боюнча өзүнүн жанагы белгиленген мөөнөтүнөн өткөндөн кийин же артка кайтарылыш керек, же болбосо ошондой мынау жерде турбаш керек деп атат паспорттар. Азыр мынау жерде ошол өзүнүн мөөнөтүнөн өтүп кеткен бир нече паспорттар бар деп атышат да. Аны ким айтып атат экен силерге? Жок, мен аны өзүбүздүн булактар айтып атат. Биз аны сиздерге выдавать этип бере албайбыз. Жок, эми далилдеп туруп анан кийин айтыш керек болчу да. Жок, азыр далилдеп бере аласызбы ошону, жанагы жок экенин? Азыр мисалы мынау мыйзамдуу экенин. Бар жогу мыйзамдуу эле берилип атат. Если убактынан алып кетпей, убакыт өтүп кеткен болсо, алар бизде список түзүлүп туруп, адресин бирөөгө жиберилет. Азыр мынау жерде ошо канча убакыт ошол бул жерде тура турган? Тура 6 ай. 6 ай. Азыр 6 айдан өтүп кеткен бир да паспорт жокпу азыр? 6 ай жок, болбойт. 6 айга чейин тапшырып коюп эч ким жүрбөйт да. Паспортун тапшырган адам кантип 6 айга чейин албай жүрө берсин? Бирок азыр биз өлүп калган адамдарды, аты жок эле, же болбосо такыр эле бир мындай Россияда түрмөдө жаткан адамдарга деле паспорттар берилип атат да. Биз аны көрүп атабыз. Кандайча берилип атат? Эми мындай да урматтуу журналисттер. Бул ушул 2017-жылга чейинки болгон фактыларды силер бүгүн келип алып айтып атасыңар. 2017-жылы майдан баштап биз электронный ID карт оформлениеге өткөнбүз. Андай мүмкүнчүлүгү жок. Мен өзүм каалаган учурумда дагы биздин компьютер аркылуу оформление болгондук үчүн андай биз эч качан бере албайбыз. Азыр өлүп калган адамга, өзү жок адамга берүүнүн өзү мүмкүн эмес. Бул эски фактылар боюнча силер бүгүн келип туруп атасыңар. Кабыл болбойсуңар да. Жок, макул. Бирок ошол эски фактылар деп атасыз. 2017-жылга чейин деле сиздер ушинтип айтып аткансыздар да. Бул эми жакшы болуп калды, эми мындай мыйзамсыз паспорт берилбейт дегенсиздер да. Ошондо деле айткансыздар. Андан кийин деле ошондой нерселер болуп атат. Жок, 2017-жылдын майынан баштап андай факты бизден эч качан чыга элек, боло элек бизден. Мындан кийин чыкпайт деп кепилдик бересиз? Мен кепилдик берем. Ошо мындан кийин мыйзамсыз паспорт алып кеткен адам болбойт. Эстеп калыңыздар? Эстеп калдым. Рахмат. Агай, ошо чындап эле өлгөн адамдарга, башка эмелерге ушундай паспорт берилип аткан учурлар бар экенин билесиз мисалы. Ошол кандайча болуп кетип атат ушул нерсе? Ошодон мисалы мына жерде кызматкерлердин баардыгы аралашкан, башка болгон канчасы ар бир немени мындай конкретный факт менен неме кылыш керек да. Бул баягы астын көтөрүш керек да. Баягы фальшивый метрика менен алышат. Баягы бул немелер көп, баягы 94-жылдык үлүү паспорт негизинде алышат. Бул баягы немелер көп да. Ошону ар бир фактын өзүнчө алып келиш керек. Макул, анда биз даярданып келем анда. Макул, азыр беркилер сурап алайчы бир. Аэропорттон. Кара суудан. Кара сууга эмне үчүн барбадыңыздар? Азыр булар айтып атат, Ош шаарынын тургундары көбөйүп атат. Райондордон келип бизди басып кетти ушинтип деп атышат. Алар югу деп атышкан, баарыма жай келип. Ушул жерге келиш керек деп атышат, 3 күнөн бери мен шаардан келдим. Ошону айтам да. Только район келип атат. Райондордо жокпу, түшүнбөйбүз ошону. Мына азыр Кара Суу районго, райондук мына жерден сурагыла канчасы Кара Суу район. Арабан район жүрөт, Нокот район жүрөт, Өзгөн район жүрөт. Эмне үчүн шаардыкы отдельный эмес? Мен шаардан бүгүн 3-күн зорго тапшырып атам. Кезек жеткен жок. Кезек жетпейт, мына турасын антип. Документтериңиз бардыгы да. Азыр эми тапшырып чыктым мынакей. Кыздар, силер каяктан келдиңер? Биз Алайдан. Алайдан? Алайда ушундай паспорт стол жокпу? Бар, просто бизге срочно керек болгон үчүн ушул жер удобно да. Ошон үчүн келдиңиз. Сиз каяктан келдиңиз, Аксакал? Ушул жерден шаардыксыз, Жакшысыздарбы? Сиздер каяктан келдиңиздер? Каракулжадан. Азыр бул жерде айтып атышат да. Ушу райондон келгендер кезекти көбөйтүр дейт. Биз 2-3 күндөн бери жүрөбүз ошо паспорт алабыз. Каракулжада ушундай паспорт стол жокпу? Каракулжада бар, биз Ошто турабыз азыр данный момент. Оштон эле срочный алайлы деп 2-3 күндөн бери ушу тапшыра албай атабыз да. 3 күндөн бери жүрөсүздөр сиздер? 3 күндөн бери жүрөбүз. Кезек жетпей дагы. Кезек жетпей калат, кээде системасы иштебей калат, кече система иштебей калды деп 2ден кийин
иштебей коюшту окшойт. Биз да кетип калдык, бүгүн келдик. Кече системасы иштеген жокпу? Ооба. Өздөрү отура беришет экен. Мен мисалы кирип бүгүн 3-4 жолу бир кирген жериме 3-4 жолу кирдим. Бири-бирин карашып, чайдан ичип коюп эле. Бул жакта канча адам турат, аларды андай принимать этели деген ой жок да, булар да отура беришет экен. Сиздер жана өзүңүздөр калабыз деп атасыздар? Жок, бул балага. Балага. Эмне үчүн? Россияга кетем деди. Россияга. Ажыга барабыз дегендерден улам көбөйүп атат дейт. Сиздер ажыга барасыздарбы, кандай? Эжеке, сиздер ажыга барабыз деп алып атасыздарбы? Азыр ажыга баргандардын айынан ушундай кезек күтүү көбөйүп атат дейт. Жок, андай эмес, жөн эле мен алмаштырып. Канча убакыттан бери турасыз? Түштөн кийин келгем. Ошодон бери кезек жылбай атат, Ооба. 1,5 жыл. Сиз качандан бери турасыз? Мен азыр эле келдим. Сиз азыр келдиңиздер. Сиздерчи ажыга барасыздарбы? Жок, паспорт алмаштык. Каяктан келдиңиздер? Оштон. Оштон. Качандан бери турасыздар? Эрте менен келгенбиз. Эртеден бери турасыздар. Суратка түшкөнүбүз жабет болду. Андан кийин үйгө барып келип, жана кайра келип турабыз. Ошол жерде. Азыр сиздерди айтып атышат, 200 сомдон алып киргизип атышкан деп. Ошол чынбы? Жок. Биз андай эмес, биз очут менен мындай киргизебиз да. Кезек менен? Ооба, кезек менен чыгат экрандан киргизебиз. Сиздер чакырып бересиздерби? Жок, мына жактан адамдар көрөт, анан буяка бирден киргизебиз очут менен. 200 сомдон албайсыз? Жок, андай. Өз ишибизди кылабыз, ака. Очут менен киргизебиз, буяка киргизебиз, экрандан карап. Жана сиз айттыңыз эле, ажыга баргандардын айынан кезек күтүү көбөйүп атат депчи. Азыр биз залдан бир дагы ажыга барган кишини тапкан жокпуз да. Жок, булар көбүнчө аксакалдар. Буларды биз очередь өткөрөбүз да. Ар бир 5 адамдын арасында биз немеге булар эрте менен булар жок болуп кетет. Ошол кезексиз ала тургандар, кире тургандар дагы кимдер? Инвалидтер, боюнда бар аялдар, анан баягы эмчекте бар аялдар. Балалууларчы? Бирок эмчекте эмес, бир аз чоңойгон. Мындай кичинекей балдарды немеме өткөрөбүз, биз очередь өткөрөбүз. Азыр ошолор эртеден бери эмес, 3 күндөн бери жүрөбүз деп атат. Азыр сиз байкадыңызбы ошону? Мисалы, сиз жетекчи катары кирип, залды аралап мындай. Анча-мынча көрөсүзбү мындай кандай адамдар турат? Бир чыгайын залга. Анан бир неме каттайынчы. Канча жашар? 3 жашар, 3 күндөн бери турабыз. Бүгүн болсо без очередь балаларга силер кире берсеңер болот деп маалымат жактан айтышты, кайра-кайра. Старшийга айткыла деди. Старшийне айтсак дагы жок. Эч кандай андай эмес деди. Охранник даже жок, качан очередиңер жеткенде киресиңер, балалуу болобу, башка болобу деп ошентип койду. Ана айлар жок отурабыз. Кимге старшийга айтасың? Жанагы бир чачы болгон бир эже жүрөт, ошо старший ошодон сурап көргүлө деп маалымат жактан айтты. Эже, сиз без очередь балаңыз менен кире берсеңиз болот, эртеден кечке турабыз, балаңыз уктап калат деп кыйналып атабыз, кирип эле тапшырып чыгалы десек, старший даже өзү уруксат бербей койду да. Азыр чакырсаңыз деле бетине деле коюп берем мен. Паспортто ким тапшырат? Биз балага, ооба. Булар кирет, проблема жок. Ошону мисалы сиз жетекчи катары көрүп атасызбы мындай залды кыдырып, мисалы мунулар дагы баласы менен жүрөт азыр. Залды кыдырып, мисалы кээде мисалы өзүңүз кыдырып көрүп атасызбы? Кырылгандар өткөрүп атасыңарбы? Без очередь өткөрүп атабыз. 5 жылдан кийин без очередь өткөрүп атабыз. Макул, бирок наркы үй 3 күндөн бери кире албай жүрөм дейт. 3 күндөн бери кире албай, мен элден азыр эме алдым. Элден макул болбоду, киргизе албадым аны. Мына же элдерден сурадым. Уруксат берсеңиздер. Элдер макул болгон менен сиздердин өзүңүздөрдүн баягы эрежеңиздер бар да, туурабы? Мен буну киргизсем элдер жаман ойлойт экен да. Буякта даже өзү жок, качан уруксатың жеткенде киресиң, очередиң келгенде мен билбейм башымды ортко деп. Жок, эми элдер мен айттым, мына элдер. Эжеге деле, эжеден деле уруксат алдым, эже балам менен киргизип коюңуздарчы. Ал жакта айтып атат, без очередь балаларга кире берсеңер болот деген. Бар да бизде. Ал деле болду. Ошол эмне үчүн сакталбай атат? Ошону кантип сактай албайт? Постоянно сакталат бул. Сиз өзүңүз мисалы залга чыгып, көрүп, балалар эмнеге турат, мунулар кетиш керек дегенге окшогон сөздү айтасызбы, баягы атасызбы? Жок, бу жерде мисалы үчүн бу жерде туруп калса, сразу биз очередь өткөрөбүз. Сиз зал карабайсызбы, такыр зал жакка карабайсызбы? Столдо турган эжелер болбогон эле мени немеге жумушуп атат да, кече госрегистрден форма 4 дегенди алып кел деди. Ал керек деле эмес экен бүгүн. Аны эч кандай сураган деле жок да бүгүнчү. Бүгүн алып келсем, уже кереги жок деп атпайбы? Кече мен убарам, ошону алып кел деген да. Форма 4 деген эмне? Ал керекпи, кереги жокпу чындап эле? Документте көрсө болобу? Бул баягы технический паспорт бар го, үйдүкү.
бул баягы 90-жылдар 80-жылдар алынган болсо баягы ени деген баягы код недвижимости бар. Ошондон код түшпөй калат да. Биз ошо жарандарга айтабыз, ошо коддун баягы азыр прописка болгончо код менен коюлат да. Дегенде алып келген элем да. Технический паспорт көрсөтүп болобу? Мына эски документ. 99-жыл берилген. Демек ошо форма 4 керек буларга. Буга форма 4 керек, потому что бул бу жерде Анан керек эмес деп сизге ким айтты анан? Ошол эже бүгүн уже бул керек эмес деп атпай, кече бул атамдын атында да үйчү. Атам өтүп кеткен, анан ошого кара кагаз менен келдим эле десе, макул кара кагаз менен боло берет, форма 4 алып кел госрегистрден деди. А госрегистрден форма 4 алып келсем, бүгүн уже кереги жок, бул эски документим деп атпай, кече ошентип койсо мен бул документти алып келбей, башка документ тапмакмын да. А бүгүн ооба башка бирөөнү таап, анан учетко койдук. Баягы өлгөн адамдын атын немеге койсо ошону кечеле түшүндүрүп айттыгында мен аны алып келбейт элем да, кечеле уже башкадан тапмагын. Бүгүн таап алып келсем ошентип. Кече саат 2ден кийин иштебеди деп атышат, интернет жок деп. Бул сбой болду, республика боюнча сбой болду. Ушундай нерселер көп болобу? Көп эмес, эми айда бир 1-2 жолу болуп турат. Бирок бул азыр мага звоноктор келе баштаган бир 3 күн болду да, 3 күндөн бери звонок кылып атышат да. Жок, сбой мурда күнү болгон жок. Кече саат 11ден 2ге чейин неме болгон. Чала иштеди да, өтө секин иштеди. А бүгүн дагы ошондой болду? Жок, бүгүн нормально. Бул ошонун себеби аны жойсо болбойт экен, ошол сбой деген эмне деп атасыздар эми, интернетиңиздерби? Эми ону эмне себептен сбой болгонун мен азыр айта албайм, эмне болгонун. Бирок немелер бу жерде мына паспортко оформление бир программа, анан АИСБ деген программа бар, анан чет келгенден жарандар каттоо боюнча программа, ошол 3 программа кече иштебеди да. Биздер менен берүүсү сиздер менен болду. Аны мен Ыдырыс Исаков алып бардым. Азыр эгерде сиздерде дагы ушуга окшогон көйгөйлөр, ушуга окшогон мындай ыңгайсыздыктар боло турган болсо, сиздерге кызмат кылганга, ошол ойду, ошол пикирди, ошол элдин үнүн алып чыкканга биз дайым даярбыз. Биз менен болуңуздар.